Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили, улуттук маданияты формасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили теги боюнча түрк тилдеринин системасына да кирет. Алтай тили менен бирге чыгышкан бутагынын кыргыз кыпчак тобун түзөт. Адабий тилдин биринчи жана негизги шарттары катары аны жазуу жүзүндө берилишин эсептөө керек. Өзүнүн жазуу системасы бар. Элдерде гана жазма адабий тил өнүгүшү мүмкүн. Ата бабабыз бизге көнөрбөс сөз казынасын мурастап берип кетиптир. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алды кызыл тил деп калкыбыз сөз өнөрүн абдан барктаган. Биз байыркы кыргыздардын урпактары, аларга миң мирте рахматыбызды айтып, түбөлүк тазим кылууга милдеттүүбүз. Тилдин чыгышы жана өнүгүүсү. Тил кандай пайда болгон? Тилдин пайда болушу Фридрих Энгельс эмгектин натыйжасында келип чыккан. Чындыгында адам заттын ар кандай түшүнүгү да, ойлоосу да эмгек менен байланышкан. Ар бир ишти жасоодон мурда ичибизден ойлонуп көрүп анан ишке ашырабыз. Демек тил адамдын коомунун негизин түзөт. Ал узак жолду басып өткөндүктөн тектеш жана тектеш эмес деп тилдердин арасында өнүгүү ушул күнгө жетти. Тил деген эмне? Тил деген адам баласынын өз ара катнашынын маанилүү куралы болуп саналат.